Мындан туура 1 ай мурун, тагыраак айтканда 12 август күнү өзүнүн жолдошун өлтүрүп, жиликтегенде пишектелип кармалган жаш келин өз үйүндө болгон окуяны сүрөттөп, милиция кызматкерлерине көрсөтүп берүүдө. Анда маркумдун жубайы эмне себептен мындай кадамга барганын айтып берди. Мен 12 күнү уже түнү уктап калганда залда уктагам балдар менен. Ал келгенде эшиктен домофонубуз бузулуп калгандыктан эшиктен 2ден интернет өткөндө чалган. Айда эшикти ач, күчтөр. Мен ыргыттым, кирдим. Ал кире эле бияка кирди, спальняга. Спальняга кирди, кийимин алмаштырып эле полностью кийимдерин чечти. Турсачан болду, ал дайым эле турсачан жүрөт үйдө. Отурдук, ушул жерде сүйлөштүк. Төшөк салып койгон бияка жатканына. Мен биякта күйөө менен обычно бирге 2 саат 3 саат жатам да, анан балдар менен аракка барып жатам. Алар бул айнекти ачып жатам, сквозняк болгондо биз балдар менен бирге жата албайбыз. Ошондуктан мен залда уктайм балдар менен. Алар ачынат жабынат ошолорго карап. Ал күнү келгенде айткан, ошо эмне кеч келдиңиз десем, мен ошо бешен менен жүрдүңүз десем, жок, мен Эмил байке менен үйүндө аш жедим. Ошо Эмил байке аябай жакшы киши экен. Келинчеги да жакшы экен, жеңешка аш бышырды, аш аябай дамдуу болуптур. Сен неге сен жасаган тамактарың мындай дамдуу болбойт? Сен тамак жеген, сен бышырган тамактарың боктой. Мен тиягымда иш кылса болгон токойдун баарын сүйлөп, тили аябай жаман болчу. Мен буга чейин деле көп жолу кемсинткен. Дайым эле эч качан жасаган тамактарым жакшы эмес. Сен чумоосуң, сен колуңан эчтеке келбейт, сен мындайсың, бу иш кылып тияктын, бияктын сөздөрүн сөйлөгөн баарын айтчу. Илгери мурун жакшы эле жүрчүк, акыркы 1 айда аябай көп кемсине турган болуп калды. Колдо көтөрө турган болуп калды. Ошондо мен анан ызаланып кеттим. Ал мен үчүн мисалы биздин үй бүлөдө андай сөйлөш, мен чоңойгон үй бүлөдө андай нерсе, это ненормально. Ошондой боктой, андай тигиндей дегенде, мен неге мен жасаган нерселерим жакпайт деп айтканда, ал мен үнүмдү катты кыйкырып айтканда, ал жини келди дагы, тепкеледи. Буттарыма тепкелегенде тизелер менин синяктарым бар, ал экспертизадан өткөрдүк. Баары жазылды бүгүн. Бетиме чапты эле, мен качып кеттим дүйнөгө. Бычакты бекитип турганда ал келди. Келип аркаман уранияны мен бияктан качып бекитип, мен кайра аркага качып кетип калдым. Эптеп тез алмалда уже мен подсознательно я защищалась. Аркаман ал келип атат, мен качтым. Ал мен кол көтөрүп урайын дегенде мен сайдым. Сайганда жыгылган, бүгүлгөн, дагы сайган. Уже бүгүлүп калды. Бүгүлүп жерге жыгылып атат. Ошол малда айтты, за что алты, мен за всю свою жизнь один раз. Сол жакка баргам, бияка бардым, ошо точно не помню. Бурдум, я остановилась, иш кылып берге жеткенде уже бычак кирбей калды да. Кирбей калганда колум кесип кеткен. Ошондо я поняла, кан акты, кеттим, я остановилась и поняла, что его убила, она звук чыгарып аткан. Кийин эмне кылаарын билбей, кылмышты жашыруу үчүн жансыз денени бир канча бөлүккө бөлүп, шаардын ар кайсы бөлүгүнө такси менен алып барып, таштанды челектерге таштаганмын дейт кылмышка шектүү. 5-ке чейин ойлонуп, эмне кылаарын билбей, коркуп, түрөгелип грабеж кылдыбы дегенде окшошпойт, бирөө атайын өлтүрүп кетти десем, биз жөн эле аман турабыз. Oyma бар жок келди, эмне кылып койгонун өзүм түшүнбөй. Акырын ошо мына жок болуш керек, теланы жоготуш керек, чтобы все следы
жок кылыш керек. Килемде 2 жолу жуудум, биринчи жолумда жууганда кетпеди, эртеси күнү ваннага кирип дагы жуудум. Дагы калды, анан кийин мойкага бардым да башка күнү. Айта кетсек, 14 август күнү эртең менен 5 кечи райондогу таштанды таштоочу челектен эркек адамдын кесилген колдору жана буттары табылган. Ал эми кийинки күнү адамдын башы Фучик көчөсүнөн, дагы бир бөлүгү Борбордогу чайханалардын биринин жанынан чемоданга салынган абалда табылган. Ал эми маркум 1981-жылы туулган Эрлан Оркошов экени такталып, кылмышка шектүү катары 26 жаштагы анын жубайы кармалган. Бул боюнча тергөө иштери уланууда дейт Бишкек ШИИБинин басма сөз кызматынын жетекчиси Олжобай Казабаев. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү ал иштер тергөө абагында, жанагы убагында жана соттук медициналык экспертиза жана психиатрический экспертизалар дайындалбады эле. Ошолордун азыр жыйынтыктары чыга элек. Ошолордун негизинде күтүп атат. Чыккандан кийин дагы тергөө ошондо гана, ошонун негизинде анан дагы уланат да тергөөчү. Бүгүнкү күндө ал тергөө жүрүп жатат. Ооба, бул жерде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө башкармалыгында бул иш дагы эле каралып атат. Белгилүү болгондой, кылмышка шектүү менен маркум 4 жыл бирге жашашкан. Алардын 3 жана 2 жаштагы 2 уулу бар. Ошондой эле шектүү 2013-жылы медициналык академияны аяктаган.